Кулбанбай Төлөбердиев атындагы номер 2 жалпы билим берүү инновациялык мектебинин 8В класынын окуучусу Нусупова Айнадек. Мен Кыргызстандын жаранымын. Ооба, мен Кыргызстандын гүлдөп өсүшүн каалайм. Себеби мен бул жарыкка келгенден баштап кичине кезимден бери эле Кыргызстандын аты уулумун. Ар бир адам өз мекенинин өнүгүшүн каалайт. Ошол сыңары мен деле Кыргызстанга чоң салымымды кошсом деп ойлойм. Келечек жаштардын колунда демекчи, мамлекетти биз алдыга жылдырышыбыз керек. Эгерде ар бир инсан жер тилкесине жылына 3 же 4 мөмө дарак отургузса, жер кандай ажайып керемет болот. Чехов айтмакчы, биз дагы өз жер тилкебизге 3-4 мөмө дарак тиксек, анда биздин деле жер тилкебиз ажайып кооз болуп калат. Ошондуктан биз бүткүл күчүбүздү жумшап, өз өлкөбүздүн келечегин оңдошубуз керек. Качан гана өлкөбүздүн экономикасы оңолгондо, мекенибиз алдыга жылат. Биз жаштар билимдүү, айкөл, адилеттүү жана адамгерчиликтүү бололу. Өлкөбүздүн тиреги бололу. Алдыга максат коюп, ошого жетүүгө умтулалы. Жакшы жашоо, жаркын келечек үчүн өлкөбүздүн тагдырын ойлоп, алдыга умтулалы. Ар бир кыргыз инсан Кыргызстан өнүгүп, өсүп, гүлдөп турушун каалайт. Кыргызстан өнүгүп, өркүндөш үчүн эмне кылуу керек? Ал үчүн азыркы жаштар азыртадан баштап китеп окуп, кругозорубузду өстүрүшүбүз керек. Жакшы окуп, жакшы окуу жайды аяктап, өз өлкөбүзгө салым кошушубуз керек. Кыргызстанда 6 миллион адам жашайт. Алар ар түркүн улуттардан. Кыргыз жери, кыргыз эли менен сыймыктанам. Менин сүйүктүү мекенимде патриоттук сезимдеги жаштар көбөйүп, өз өлкөсүн чексиз сүйүп, биздин мекендин экономикасын көтөрүп, гүлдөп өсүшүнө салым кошсо дейм. Мен кыргызмын, кымыз ичип чоңойгон. Мен кыргызмын, кыргыз жерде ойногон. Манас Баатыр биз үчүн жок уганда. Мен кыргызмын, эл тагдырын ойлогон.